Мен Жаназакова Гүлмира, Кент областынын Элек районуна караштуу Колбо айылынын тургуну боломун. Бул клубниканы быйыл мен баштадым. Анан бизден көрүп, азыр биздин айылда 3 баштады. Өзбекстан, Тажикстандан чыгып, биздин Кыргызстандын өзүнөн чыкса дагы жакшы да мына ушундайлар. Бул идея балдардан чыкты. Шаарга барып көргөн экен, бир-эки жерде ушундай клубниканы, анан айылга дагы болот экен деп өстүрүп көрөлү деп. Мурда бул жерлерге картошка, мака, өзүбүзгө керектүү эле азыктарды экчү элек. Анан жерибизди быйыл өзгөртүп, ушул көчөттөрдү Европадан алдырдык, бирок кымбатка турду. Суу маселеси өтө татаар эле. Кечээ күнү, бүгүн 2 күн болду, сууну чыгардык. Бул суу дагы 120 миңден ашык турду. Айылга сатканыбыз 250-300 наркандай. Сезон бүтүп калды, азыр кымбатыраак. Андан кийин базарга да ошону эле наркта. Себеби дегенде базарда 350 ошондой кетет экен да, 400дөн, ана биз элге андан арзаныраак берип атабыз. Терип жыйнаганда, мынакей ар бир клубниканы мондетип, сөңгөгүнөн мондойго үзөбүз да, мындай. Атайын чакалар бар, мына сөңгөгүнөн бул жака үзөбүз. Себеби дегенде муну кармасаң да карап кетет да, булар да аябай назик келет экен. Бир күндө 3 жолунан жемдейт. Эртең мененкисин салып, мектеп жумушка кетемиз. Андан кийин саат 2-де келип, обедтегисин берем. Ошон менен саат 7-де кечкисин берем. Могу жерде там жок эле, тооккана жок эле. Тооккананы атайын отургузуп, анан могу сеткалардын бүт бардыгын өзүбүз сатып алганбыз. Анан могу жакта, өйдө жакта буларга да шарт керек да. Өйдө жакта суусу бар. Суу, мына ушу шлангалардын менен суулар таркатылып турат. Мына ушундай айылдын жашоосу, мына ушундай этип, жумуштан кийинки убактыларымда мына ушундай чакан бизнес, анан клубника менен өткөрүп жатабыз. Арада мындай сыныктар болот, буларды алып коебуз. Анан жакшы, таза бүтүндөрүн тизебиз.